Бүгін дүниелік тарих айтса, ортағылар тарихындағы еңгелі бір олытты оршынды оқиғаларға бай крестүүлер жортуылдар жөнінде бүгінгі темамыз крестүүлердің жортуылдары, себептері, жүріші жана натыйжасы. Бұл тема бойынша ушкайын болып жүрсеңер керек. Бүгінгі лекциябыздың планы балдар. Крестүүлердің жортуылдары түшүнүгү, крестүүлер жортуылдарының келип чыгуу себептери, крестүүлер жортуылдарының негизги этаптары, анан рыцардык диний ордендер, жортуылдардын натыйжалары жана жортуылдардын тарыхый мааниси. Бүгүнкү планыбыз ушундай. Сабагыбыздын максаты крестүүлер жортуылдары жана жортуылдардын келип чыгуу себептери, анын диний себептери, саясий, экономикалык жана социалдык себептерин, жортуылдун жүрүшү жана жортуылдун катышуучуларын талдоо, Европа жана башкаларды айткан. Ошол калпылардан бошотуп, ошондой эле католицизмди реформалоо жана инжилдик таза ишенимдерге кайтууга багытталган. Эми бул терминдин өзү, крестүүлер жортуылдар деген терминдин өзү 1250 жылдан баштап сыскарларында элдик оозек уламыштар, рыцарлар жөнүндөгү ырлар, булар дагы ошо тарыхый бүгүнкү күндө айрым бир окумуштуулар, тарыхчылар бул мындай ишенимдерди өздөрүнө сиңирип калып алышкан, бул ордендин өкүлдөрү. Ал түшүнүктөр, ал догмалар. Христиан дининде мындай терс догмалар болчу да, терс ишенимдер болчу. Ошондуктан чиркөөнүн өзү дагы буларды куугунтуктаган. Натыйжада бул ордендин өкүлдөрү соттолуп, куугунтукталып, алардын акыркы теге магистри Жак де Моле анан өзүнүн соратниктерине теге орден мүчөлөрүнө кайрылып берген анттарды бузгула. Бирок эч убакта чындыкты ачпагыла деген да чоң күчкө айланган. Крест жортуылдарындагы мындай бүтүндөй бир системада булар чоң роль ойногон. Эми экинчи крест жортуылдары болду. Экинчи крест жортуылы баягы түрткүсү менен крестүүлөр кайрадан Византияга келет. Византиянын мындай басып алуу талабын коет да, ал жерде бир топ талап тоноочулук жана башка нерселерге Византия империясын кыйраткан. Биз силер менен билген тарыхтагы Византия империясы кыйраты жок. Анын ордуна таза жүрөк гана Иерусалим шаарын багындыра алат деген түшүнүктү сиңирди. 25 000 бала чогулат. Андан ары Франция өлкөндө кошулуп отуруп 30 000 бала кошулат. И андан ары алар Италияга келет. Италияга келгенде Альп тоолоруна келет. Альп тоолору бул жаш балдардын аларды эле даярдаса